Декабрдан тарта мас болуп унаа башкаргандарга жаза күчөтүлдү. Ага ылайык мас айдоочуга 175 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө 17.500 сомдук айып пул же 30 сааттан 40 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылат. Эгерде шалаакылыктан мас абалындагы айдоочу жол кырсыгына кабылса, ага 20.000 сом айып пул салынат же 3 суткага камакка алынат. 1 декабрдан баштап жаңы мыйзам боюнча мас абалда автоунаа башкарган айдоочуларга карата жаза чарасын азыр шаардык сот карайт. Мындай айтканда сотко жөнөтөбүз протоколдорун. Мурдагы эски мыйзам боюнча буну биз гаиде өзүбүз карачубуз. 17.500 сом штрафты салып туруп карайт болчук. Азыр жаңы мыйзам боюнча сотко барат. Айып пул дагы салынат? Айып пул салынат и 40 саатка чейин коомдук иштерге да тартылат. Бүгүн үчү мындай катталдыбы ошондой жарандар мүмкүн 2-3 күн? Түнкү рейдтик учурунда бизде кармалды. Бир азырынча азыр материалдарын чогултуп атабыз сотко. Бүгүн 5ке чейин жиберип коебуз буюрса. Кыргызстанда канжолдордо акыркы күндөрү адам өлүмү менен аяктаган эри авто кырсыктар көбөйдү. Анда айрым айдоочулар мас болгону аныкталган. Мындан улам аларга карата жазанын күчөтүлүшүн жалпы коом кубаттап жатат. Жай мезгилинде да өлкө башчы Садыр Жапаров мас айдоочуларга карата рейдти күчөтүүнү тапшырган. Андан бери байма-бай рейдтер жүрүп жатканы айтылат. Бирок ага карабай мас болуп унаа башкаргандар былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Жол кырсыгы Ош-Бишкек жолунда көп катталып, адам өмүрүн алган учурлар да көп кездешүүдө. Алсак жыл башынан бери бул трассада 250 жол кырсыгы катталган. Натыйжада 515 адам ар кандай жараат алса, 82 жаран каза болгон. Мындай өкүнүчтүү жагдайдан улам адистер Ош-Бишкек жолунда каттап жаткан айдоочуларга рейд уюштурду. Мында унаалар токтотулуп, айдоочуларга жол эрежелери боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аны менен катар айдоочулар медициналык текшерүүдөн өткөрүлдү. Бишкектен канчада жолго чыктыңыздар? 12'de чыктым. Түнкү саат 12'de. 12'de чыккан болсоңуз 12 саат жол жүрүп келипсиз да ушул жерге чейин. Кайсыл жерде канча саат уктадыңыз? Бериңиз машинаны. Мен чыкканда 1 саат уктадым. Чыкканда? Ооба. 1 саат? 12 сааттын ичинде 1 саат уктап жол улап келедиз, э? Жол азабы көрөз. 12 саатта 1 саат уктаган болбойт да. Сиз жол баратасыз да, туурабы? Ар 4 саатта 2 сааттан эс алышыңыз керек. Туурабы? Кайерге барасыз? Жалатка келем. Жалатка келем. Груз мененсиз, а? Жалал-Абад шаарында эле 10 ай аралыгында 288 адам мас абалында унаа башкарганы катталган. Бул өткөн жылдын ушул күнүнө чейин 13%га жогору. Ал эми облуста жыл башынан бери 576 жол кырсыгы катталган. Анда 1000ге жакын адам жараат алса, 141 киши каза болгон. Атайын рейдтик иш-чара бул жүргүнчү ташуучу транспорт аттуу. Ошол себептен азыркы учурда ушул айдоочулардын алыскы жолго чыккан айдоочулардын мисалы эми биз азыр жалпы 11 айлык статистикага кайрылып кете турган болсок, жалпы ушу область аймагында 576 жол кырсыгы катталган болсо, тилекке каршы анын ичинен 141 жаран ушу жол кырсыктын кесепетинен каза тапкан. Ошо менен бирге эле биз эске салуу айтып кете турган нерсе бул Бишкек-Ош унаа жолунда катталган жол кырсыктары бунун жарымын эле түзүп калат. Кыргызстанда жыл башынан бери 9 айда 5437 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыдан 29%га көп. Адистер жол кырсыктарынын көбөйүүсүн өлкөдө автоунаалардын саны өскөнү жана жолдордун ага ылайык келбегени себептешет. Жол кырсыгынан набыт болгондордун саны да былтыркыдан 15%га көп. Былтыркы 9 айда бул себептен 509 адам көз жумса, быйыл 587-ге жетти. Жараат алгандар 31%га көбөйгөн. 9 ай ичинде авто кырсыктан 8298 адам жабыркаган. Бубисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.